Таластын эли эгемендиктен бери бир эле нерсени өндүрөт, өстүрөт. Бул төө бурчак. Төө бурчактын баасы жакшы болсо көкөлөтүп көптүрөт, баасы жаман болсо чөгөлөтүп чөктүрөт. Азыркы күндө таластардын тагдыры жаман абалга кептелди. Төө бурчактын баасы күндөн күнгө төмөндөп отуруп, бүгүнкү күндө 25 сомго чейин чыкты. Бул 2011 жыл ушундай болгон болчу. Bunu memnun için aytayın otam. Ötkönde 9. oktyabrda mamleket başçısı Sooronбай Шарипович Талас областына iş sapары менен барган. Biz bir top депутаттар коштоп барганбыз. Ошондо Ак-Дөө айылында заводдун ачылышы болгон төө бурчак боюнча. Мына ошол жерде ачылыш аземинде 25 мамлекеттин өкүлдөрү келип, төө бурчактын баасын 40 сомдон томатный деген сорт бар, анан 60 сомдон алабыз деп айтышкан. Мен өзүм такап сулагам. Бааны кандай кыласыңар? Бүгүн президент келгенде бааны көтөрүп, эртең президентибиз кеткенден түшүрүп салбайсыңар? Жок, ушул баада болот деп айтышкан. А бүгүн 15 сомго түшүрүп жиберишти. Ким күнөдү? Өкмөттөн буга көңүл бөлгөн жок. Президентибиз 2 күн мурун картошканын баасы боюнча айыл чарба министрин кабыл алып каттуу талап койду. Эмне үчүн өкмөт башчыбыз Мухаммедкалый Дүйшөкөевич бул боюнча айыл чарба министрин чакырып, же болбосо ошол экономикамызга чакырып төө бурчактын баасына кызыгып койгон жок. Эл араңына чыдап турат, күндөн күнгө төмөндөп баратат, алган киши жок, кызыл кулактар жайнап кетти, андай эмнеге убадасын берди дегендей. Деги эле Мухаммедкалый Дүйшөкөевич Таласка барбаганына 2 жыл болду керек. Мен билгенден биринчи миссия болуп турганда октябрь айында 2016 жыл болгон. Өкмөт башына келгени бүт областтарды кыдырып чыкты, бир гана Талас коргон жок. Мындайча айтканда өкмөткө өттү, бирок өтмөктөн ары өткөн жок. Төө бурчак деген ал бүгүн төө бурчак, а эртең ал төө чачы тик тургузат да. Бүтүндөй бир аймактын эли бүгүн жабыркап атат. 1 гектар төө бурчакты өндүргөн 40 миң сом кетсе, 1 тонна төө бурчак ала турган болсо 23 миң сом. Актамак түгүл эл банкрот болот атпайбы? Араң аш тойдун убагы азыр кандай экенин жакшы билесиз. А бирок көңүл бурган киши жок, басып барган киши жок. Ошондуктан жеткире барыңыз, өкмөт башчыга өзү көзөмөлгө алып, балким өзү деле барып келсе болот. 6 ай болду аткаруу бийлигинин башында. Бардык аймактарды кыдырды, мен билгенден 3-4 жол барып келди. Бардык областарга 1-2 жолдон барды. Эмне үчүн Таласка барган жок? Же таарыныч барбы? Таарыныч бар болсо, мындай сагыныч деле болуш керек, барып келсе жакшы болмок. Ал ортодо президентибиз 2 жол барып келди. Ушул көйгөйдү көтөрүш керек болот. Мына мен акимдер менен дагы бат-бат сүйлөшүп атам. Азыр күндөн күнгө төмөндө бир дагы жерде албай, эл кыйналып, ак үйдүн алдына митингге чыга баштадат. Ошон үчүн элди биякка келтирбей, бийлик өзү элдин алдына барып, ушул төө бурчактын маселесин жеринен чечип келишкени, ушуну жеткизип барыңыз. Рахмат.